Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз анда эмесе геометрия курсун окуп үйрөнүү үчүн кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Силер менен биргеликте мен Надырбекова Гулипа Эжекеңер. Анда эмесе балдар экранга көңүлүбүздү бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы цилиндрдин көлөмү. Балдар, алгач сабактын максаты менен таанышып алсак, бүгүнкү сабакта цилиндрдин көлөмүн табууну билесиңер балдар. Ошондой эле формуладан пайдаланып мисалдарды өз алдыңарча иштей аласыңар жана жоопкерчиликке туура так иштөөгө тарбияланасыңар балдар. Алгач өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Балдар, буга чейин силер өткөнсүңөр, цилиндр жөнүндө кеңири түшүнүк алгансыңар. Цилиндр деп эмнени айтчу элек балдар? Эсибизге түшүрүп алалычы? Келгиле. Демек, тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Бул өзүңөр ушул экрандан көрүп тургандай балдар, тик бурчтукту анын башкача айтканда бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон цилиндр экен. Эми бул жерде цилиндрдин радиусун R тамгасы менен белгилейбиз балдар. Ал эми цилиндрдин бийиктигин H тамгасы менен белгилейбиз. Ошондой эле цилиндрдин негиздери төмөнкү жана жогорку айланалар болуп эсептелинет. Жана цилиндрдин огу, ал цилиндрдин бийиктиги дагы болуп эсептелинет. Балдар, цилиндр биздин турмушта кайсы жерде кездешет? Кана балдар, кайсы жерден ушул цилиндр формасында көргөнсүңөр? Келгиле. Бир ушул экрандан карагылачы. Бул жерде кадимки бул Зоранын шляпасы турат. Буну биз цилиндрге мисал катары элестетсек болот экен. Ошондой эле күнүмдүк турмушта пайдаланылган кружканы алсак болот экен. Жана дагы чоң-чоң имараттарды карагыла, бул цилиндр формасында. Жана өзүңөр көрүп тургандай, мына азыр молоконун идишин алып карай турган болсок, сүттүн бул дагы цилиндрге мисал болуп эсептелинет экен балдар. Биз билбегенибиз менен турмушта бул цилиндр кеңири кездешет экен. Анда балдар, цилиндрдин негизинин радиусу R болсо, анда бул жерде негизинин аянты эмнеге барабар экен? Формулага көңүл бөлүп карайбыз балдар. S барабар πr квадрат болот. Демек, цилиндрдин көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар экен. Силер буга чейин өткөнсүңөр балдар. Цилиндрдин негизинин аянтын табууну билесиңер жана формула менен таанышсыңар балдар. Пи бул жерде турактуу 3,14 барабар, ал эми R ошол цилиндрдин радиусу болуп эсептелинет. Ал эми бул жерде демек цилиндрдин көлөмүн табыш үчүн балдар ушул негизинин аянтын бийиктигине көбөйтөт экенбиз. Башкача айтканда биз ушул цилиндрдин көлөмүн V тамгасы менен белгилейбиз. S көбөйтүлгөн H деген формула келип чыгат. Бул S πr квадратка барабар болгондуктан биз экинчи формуланы келтирип чыгарып алсак болот экен балдар. V барабар πr-дин квадраты көбөйтүлгөн H. Формуланы жазып алабыз балдар. Жазып алдыкпы? Анда балдар, ушул цилиндрдин башкача айтканда бирдиктерин эсибизге салабыз. Бул жерде миллиметр куб менен өлчөнөт экен балдар. Цилиндрдин бирдиктери сантиметр куб, дециметр куб, метр куб жана километр куб болот экен. Буну дагы дептерибизге жазып алабыз балдар. Жана маселеге көңүл бурабыз. Бул жерде цилиндрдин радиусу 4 сантиметр, бийиктиги 5 сантиметр. Ал эми диаметри 10 дециметр экинчи маселебизде, бийиктиги 8 дециметр болсо, анын көлөмүн эсептегиле дейт. Демек, бул формуладан пайдаланып эсептейбиз балдар. Мында радиус 4 сантиметрге барабар экен, H бийиктиги белгилүү 5 сантиметр экен. Биз мына ушул көлөмдү табыш үчүн
азыркы формуладан жардамында таап алабыз балдар. V барабар π r квадрат көбөйтүлгөн h. Мында π билесиңер турактуу сан 3/14 барабар. Ал эми радиустун ордуна 4 кое турган болсок, 4-тің квадраты 16-ны берет. Аны 3/14 көбөйтүп, жана 5-ке көбөйтүп койсок, жыйынтыкта 251,2 сантиметр куб келип чыгат экен. Бул маселени дагы жазып алабыз балдар. Жазып алдыңарбы? Анда экинчи маселеге көңүл бурабыз. Бул жерде экинчи маселеде берилишинде диаметри 10 дециметр, бийиктиги 8 дециметр болсо, анын көлөмүн эсептегиле дейт. Анда балдар бул жерде көлөмүн табыш үчүн диаметр белгилүү экен. 10 дециметр болсо, биз эмне кылышыбыз керек? Ошол диаметрден радиусту таап алышыбыз керек. Силер билесиңер балдар, диаметр 2r барабар болот. Ошол жерден радиусту таап ала турган болсок, 10ду 2ге бөлүп койсок, радиус 5ке барабар болот. Анда формуланын ордуна коебуз. Мында көлөмдү v барабар, демек π биз турактуу сан дагы эле 3/14 барабар, радиусун келтирип таап алдык дагы 5-тің квадраты болот. Ал эми бийиктиги 8 дециметр. Формуланын ордуна коюп эсептегенибизде балдар 5-тің квадраты 25, 25-ти 8-ке көбөйтөбүз. Андан соң 3/14 көбөйтүп койсок, жыйынтыкта 628 дециметр куб келип чыгат экен. Мына балдар биз азыр ушул көлөмүн таап алдык балдар, жообу 628 дециметр куб. Анда бул маселени дагы жазып алабыз балдар дептерибизге. Жазып алдыңарбы балдар? Азаматсыңар. Анда балдар өз алдыбызча гана ушул азыркы биз иштегендей кылып иштейличи. Мисалда бизге мындай маселе берилген балдар. Цилиндрдин радиусу 5 сантиметр, көлөмү 628 сантиметр куб болсо, анын бийиктигин эсептегиле дейт. Кана балдар, келгиле өз алдыбызча эсептеп көрөлүчү. Эсептедиңерби? Анда бул жактан текшерип алабыз. Туура эсептедиңерби? Туура эмес эсептедиңерби? Мында радиусу 5 сантиметр демек жазабыз берилди. В көлөм демек 628 сантиметр куб экен. Бул жерден h бийиктигин таап алышыбыз керек экен. Анда ушул өзүңөр көрүп тургандай көлөмдүн формуласын жазып алабыз. V барабар π r квадрат көбөйтүлгөн h. Бул жерде v 628ке барабар. Формуланын ордуна коюп атабыз балдар. Π турактуу сан 3/14 барабар. Ал эми радиусубуз 5ке барабар болгондуктан 5-тің квадраты көбөйтүлгөн h демек ушул жерден мына h-ты таап алабыз балдар. H барабар көлөмдү биз эмне кылышыбыз керек экен? π r квадратка бөлүшүбүз керек экен. Мында 5-тің квадраты 25 келип чыгат. Аны 3/14 көбөйткөнүбүздө 78/5 келип чыгат. Мына балдар 628-ти 78/5ке бөлгөнүбүздө канча чыкты? 8. Силердин дагы мисалыңар ушундай чыктыбы балдар маселеңер? Азаматсыңар, эң туура. Анда балдар үйгө тапшырма. Өз алдыңарча үйдөн цилиндр формасындагы кружканы аласыңар дагы, анын көлөмүн азыркы биз эсептеген маселелерге окшоштуруп, үйдөн иштеп келесиңер балдар. Жана кошумча формулаларды жаттайбыз балдар. Бүгүнкү сабак балдар силерге эмнеси менен кызыктуу болду? Жана сабакта кандай жаңы маалымат алдыңар? Жана турмушта ушул цилиндр формасындагы заттардын көлөмүн кантип табууга болот экен балдар? Азаматсыңар, бүгүнкү сабакта биз силер менен биргеликте кандай кызыктуу нерселерге болдук? Ушул биз көлөм формасындагы, башкача айтканда, ушул турмушта кайсы жерде кездешкендигин үйрөндүк балдар. Ошондой эле формулаларын үйрөндүк. Ушул формулалардын жардамында балдар үйдөн эми тапшырманы аткарып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.